ошо курчаган, беш балдары, билимге көп суусаган, беш балдары, келечекке кол сунуп, билим алалы, дайым алга умтулуп, беш балдары, беш балдары, беш балдары, беш балдары, беш балдары. Ассаламу алейкум бөйөктөр, бардык алам жараткан Аллах Таалага мактоолор болсун. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафага салам салаваттарды жолдоп, 5 балдары берүүсүн баштамакчыбыз. Билим алуу ийне менен кудук каскандай дейт достор. Андыктан достор, азыркы убактыбызды пайдалуу өткөрүп, болгон күчүбүздү илим алууга жумшашыбыз керек. Анда достор, 5 балдары берүүсүн баштамакчыбыз. Бүгүнкү берүүбүзгө келген мейманыбыз менен таанышып алалы. Ассаламу алейкум, кош келипсиң. Атың ким? Хадижа. Хадича бизге экинчи ирет келип отурат. Хадичаны Курандардагы абдан жакшы жаттаган. Мында да андан да көп жаттап келди болуш керек, буюрса. Хадича сен канчада элең? 7 жашта. Хадича, бүгүн бизге эмне айтып бересиң? Хадис айтып беребиз дагы. Андан кийин Асмаул кыздардагы. Мурда айтабыз, Анан Курандан кайсы Куран жакшы көрөсүң? Кайсы аят, кайсы сүрөнү жакшы көрөсүң? Шамс. Ошону айтып бересиң бизге. Кайсы Куранды жаттап атасың? Кайсы сүрөнү жаттап атасың? Шамстан баштап Насқа чейин жаттап атабыз. Насқа чейин, Ал сага ким үйрөтөт Куранды? Өзүм жаттап. Өзүң жаттап атасың, өзүң окуп, Ой, Азамат, Аллах разы болсун. Эгер биз бир ишти баштай турган болсок, эмнени айтабыз? Бисмиллахны айтабыз, Анда Хадича менен бирге дагы бүгүн биз өзгөчө белекти жасамакчыбыз. Кимге белек жасайсыз, Хадича? Апабызга жасайсыз, Апаң аты ким? Сумая эжеге мына мындай болгон. Өзүбүздүн колубуздан жасалган белекти жасамакчыбыз. Мынакей, бул абдан жана өзгөчө кооз көрүнгөн белек болот экен. Муну кантип жасайт болот экен деп бөктөрүбүз кызыктар болуп жатса, анда берүүдөн достор алыстабаңыздар. Абдан оңой жана өзгөчө келген белекти азыр Хадича менен бирге жасамакчыбыз достор. Ал үчүн бизге эмне керек болот? Дайыма колдонуп жүргөн. Эмне керек болот, Хадича? Түстүү кагаз, Кайсыны жагатсаң? Сарыны алалы, Сарыдан жасадык эле. Биз эми азыр мындай үндөн алып жасайбыз. Мына достор, кагазды аласыздар. Муну алып азыр биз эми эки бүктөп алабыз. Ошондой эле дайыма колдонуп жүргөн эмне керек болот? Кайчы керек болот жана клей керек болот. Ошондой эле мындай гүлүбүз кооз болуш үчүн дагы түстүү кагаздардын жардамы менен достор кооздомокчубуз. Аны да алдын ала даярдап коелу. Анда мен азыр бирөөсүн көрсөтүп берейин, Хадича калган өзү кылат. Алдын ала достор, мындай кагазды алабыз. Эки бүктөгөн шарт эмес, бул жөн гана бизге ыңгайлуу болуш үчүн гана бүктөп жатабыз. Мунун эми ортосун белгилеп алабыз. Балким мындай сызгычтын жардамы менен кылсак жакшы болот деп көрсө. Көргөсүң Хадича мындайда. Кызыгып атасыңбы? Кандай болот болду экен, деп? Эмнеси менен өзгөчө болот болду экен бүгүнкү белегибизде. Муну алдын ала белгилеп койсок болот. Бул жөн гана достор белгилеш үчүн. Мына достор, эми муну ар бирин эми кесип алабыз. Азыр Хадича дагы өзү кесип калган, Ага чейин бизге Хадича эмнеден баштайлы? Франкенден баштайлы, буюрса. Кандай баштайлы? Кандай айтам? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Bu zaman Allah razı olsun. Ал сен күндө кайталап турасың жаттаган Куранды. Унутуп калбаш үчүн. Бир күндө канча жолу кайталайсың?
Bir günde bir жолу кайталайсыз, bir günde bir жолу кайталап турган бизге азырынча 7 жол. Мына достор, эми ишибизди уланта берели. Мына мындай кылып достор кесип аласыздар. Мына Хадиша, мынакей достор, кагаз бүктөп алдык, белгилеп да алдык. Бул ыңгайлуу болуш үчүн гана эми. Мына бул сызыкка чейинкисин кесебиз гана, мынчалык аралыктан гана кесип көрөлүчү. Мына Хадиша окшогон биздин кичинекей бөбөктөрүбүз дагы жасай алат. Абдан кооз келет, жеңил. Андыктан сиздер да достор кылып көрүңүздөр. Муну болсо биз бүгүн апабызга жасап жатабыз, Хадиша. Бул белекти апабызга кылып атабыз. Кана. Мындай кылып алдын ала кесип аласыздар, достор. Жана өзгөчө болот буюрса белегибиз. Достор, алдын ала бардын кесип алабыз. Кана Хадичага жарамдашып койдум. Мындай кылып кесип алабыз. Андан кийинкисин дагы кылып атабыз, Хадича. Ал эми Хадича ыр билебиз, айталы. Кана апажандарды айтып койчу. Apa деген сөз айтсам, айыл болуп оголатат, жалпы чакка камыр журулат. Апа деген сөз айтсам, тоор болуп оголат, коктуда кашка суу ташка урунат. Ой, азамат, апабыз мына сонун ырды да арнап өттүк. Эми өзүбүздүн колубуздан жасалган мына мындай кагаздан белекти дагы тартуу кылып апабызды эки эсе кубандырмакчыбыз да. Мынакей достор, алдын ала кесип алдык. Мына жарымын кесип, жарымын кесилген койгон калат. Эми муну азыр клейдин жардамы менен бириктирмекчибиз, достор. Хадича дагы кызыгып жатат, мындай гүлгө айланыш үчүн азыр кесип алып экенбиз. Мынакей. Булардан оңойрактагы жана оригиналдуу белек болот экен. Андыктан сиздер дагы биздин берүүдөн кийин жасап көрсөңүздөр болот, достор. Мына достор. Эми муну Хадича ар бирин арканын да алып чыгат. Мындай кыласыз. Ар бирин кылып турат, мен ага чейин гүлдү даярдап турайын. Бизге гүл керек астына. Кичинекей гүлдөрдөн азыр бир том жасап алабыз. Өзгөчө болуш керек. Апабызга жасаган белек дагы. Эч кимде жок белектерден болуш керек, Хадича. Дагы колду гүлдөр жасайбыз. Эми майда-майда гүлдөрдү бул кагаздын жардамы менен жасап алмакчыбыз, достор. Ар бери оңой бекен, Хадича. Кылып алдыкпы? Мен бул гүлдөрдү кесип турайын, ага чейин бизге дагы бир сүрөт бересиң, والليل إذا يعشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة الأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد إنه من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Allah razı olsun. Dostlar, sizler dagı биздин кичинекей Хадича деп Куран Керим ыйык аяттарын билсеңиздер, хадистерди дагы билген болсоңуздар,
жакшы ырларды билсеңиздер же болбосо кандайдыр бир таланттын ээси болсоңуздар достор, мына телефонго байланышка чыгыңыздар. Сиздер менен бирге, сиздердин өнөрүңүздөрдү көрсөтүү менен бирге өзүбүздүн колубуздан жасалган белекти дагы бирге даярдамакчыбыз. Хадиче көз бүгүн апабызга мына белекти даярдап атабыз. Буюрса белегибиз өзгөчө белек болуп буюрса, Хадиче. Эми мына алдын ала гүлдөрдү даярдап алдык. Эми булардын бардыгын кооз болуш үчүн бизге азыр сары кагаздын жардамы менен кооздоп алабыз. Ana Хадичеге берем, ар бирин гүлдөрдүн үстүнө чаптап чыгасың, Макулбу Хадиче? Хадиче апасына жардамдашат дагы. Бөбөгүң багышасыңбы? Ал сабактан кайсы сабак жакшы көрөсүң? Хадиче. Кыргыз тил? Куран окуган жагат, Мынакей. Эми муну ар бирин Хадиче мына кооздоп алалы, кана. Мына ортолоруна коюп чыгабыз, кана. Буларга чаптап чыгабыз. Бисмилла, кылабай. Мынакей. Алдын ала даярдап алгам, даярданган сыяктуу болуп, азыр эми бардыгын кооздоп чыкмакчыбыз достор. Ал эми кооздоп бүткүчө Хадиче сен кайсы мультфильм жагат? Кайсы мультфильм жакшы көрөсүң? Арабча мультфильмдер жакшы көрөсүң, Ал эми биздин жакында эле Аян телеканалынын жамааты Ибрахим пайгамбарыбыз кыргыз тилине которду эле. Андыктан биздин мына көрүүчүлөр арасында араб тилинде тартылган мультфильмдерди кыргыз тилинде да көрө алышат деп ишеничтем. Ал эми биздин ишибиз Хадиче менен бирге апабызга даярдап жаткан гүл дестебиз толук бүткөнгө чейин сиздерди биз менен бирге мультфильм көрүүгө чакырмакчы. Сиздер үчүн мультфильм. Бекбил жашоо курчаган Беш балдары, билимге көп суусаган беш балдары. Мына достор, Хадиче менен бирге жасаган ишибиз да бүтүп калды. Биздин мультфильм сиздерге жакты болуш керек деген ишенич менен берүүбүздү да уланта бермекчибиз. Мынакей достор, абдан өзгөчө жана оригиналдуу келген белекти өз колуңуздар менен жасап алсаңыздар болот. Кана буларды да кооздоп болду, Хадиче. Кана. Мына коебуз. Кана, алды кайсы жагына. Чаптайлы. Мына мындагы кооздоп белек иретинде берсеңер болот достор. Муну биз Хадиче менен бирге сүйлөшкөнбүз, апабызга деп кайна кылабыз. Мына ошол жерге кылалы. Анда бизге азыр Хадиче жакшы хадистерин айтып берет, Кана айталы. الجن يسر جن جميل مفتاح الجنة الصلاة بيجنا أشقج نماز ما وش فليس منا كما تصابز مسلم تردنا مس السلام قبل الكلام سلونا ونطلنبر عليكم بالصدق دائما جنة سلوك إنما الأعمال دنيا جمال دنيا ترجع بلا نشطات شده لما تزال قيمة تنجرم من يمتح بنفة فليس منا جمت النرسين تنطر وصابز مسلم Ой, zaman uçuraşardan burun, sülörden burun uçuraş dedi. Ne de uçuraşağız? Assalamualaikum. Assalamualaikum de uçuraşağız. Al emi, tazalık, imandın nesi dedi? Жарым беш инелерин таман алында дейт. Жакшы хадистерди жаттап келген экен биздин кичике мейманыбыз Хадиче. Ушуну эле дуалардан да айтып бересиз. Айталы. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал эми тамак ичип бүткөндөн кийинчи. Alhamdulillah татамна сакына чайнаймыз. Ал эми биз жатарда да дуа айтабыз, Кана айтып койчу. Аллахумма бисмика мутвахия. Ой, Азамат. Ушундай эле Куран окуп бүткөндөн кийин дуаларды айтабыз, Билесиңби ушул дуалардан? Бизге айтып бересиңби? Куран башталганда айтабыз. Куран башталганда айтабыз. Бул айтылчу дуалар бар, ошону айтабыз. ربي يسر ولا تعسر وطمن بالغير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي. Ой, Азамат, Аллах разы болсун. Жаттан Курандарын Аллах Таала бекем кылсын. Бул белекти кимге беребиз деп сүйлөштүк элек?
Апаңызга. Ал эми бул белекти болсун толук бүтелеп, болсун. Хадичанын өзүнө белекке бермекчибиз, өзү бүткөрүп аласың, Кантип жазылат экен билип алдык, Абдан оңой бекен. Муну жазаш үчүн эмнелер керек болду бизге, Хадича? Клей керек болду дагы. Кайчы керек болду, ошондой эле. Мына мындай. Түстүү кагаздар, түстүү кагаздар жардамга келди. Мына мындай кылып өзгөчө кылып түстүү кагаздардын жардамы менен кооздоп белекке берсеңиздер болот. Белек алган жакшы көрөсүңбү? Биздин пайгамбарыбыз эмне деген белек боюнча? Белек бергиле деген, сүйүңөр артсын деген, Биз дайыма башка бирөөлөргө белек берип кубандырсак болот. Ал эми эң жакшы белек бул эмне экен? Өз колунан жасалган белек, Буюрса мына Хадича менен бирге өзүбүздүн колубуздан жасалган өзгөчө болгон белекти жасадык. Буюрса апабызга жагат болуш керек, Жагабы апаңа бул белек? Аны барганда көрөбүз, Хадича. Хадича өзүң кандай белек алган жакшы көрөсүң? Кандай белектер сага жагат? Китеп алган жакшы көрөсүң, Мына 5 балдары дейт. Мектепте окуйбуз, Канча класс окуйбуз? 1 класс окуйбуз. Мына бул болсо мектеп жадыбалын жазганга жакшы жардамчы болот. Мага бул сага. Ошондой эле Хадича китеп алганды абдан жакшы көрөт экен, мына мусулман балдар үчүн атайын ибадаттарды үйрөнөм аттуу китепти. Мына биз дайыма Куранды үйрөнүп келген бөбөктөрүбүзгө атайын белек кылып тапшырып келебиз. Мында абдан кызыктуу маалыматтардын бардыгы бул китепте бар. Буюрса, мындан көбүн билет болуш керек, Хадича. Бизди ким жараткан, Хадича? Ал эми пайгамбарыбыз ким? Аллахтын элчиси. Пайгамбарыбыздын канча баласы болгон? 4 кыз болгон, 3 баласы болгон, Бул тууралуу кызыктуу маалыматтарды мына китептен буюрса таба алабыз, Бул сага. Ошондой эле китеп окуганга бул жакшы жардамчы болмокчу. Мында сага белекке бермекчисиз. 5 балдар бериши жактыбы? Дагы чакырсаң мындан да көп Куран жаттап келесиң, Достор, ушун менен биздин бүгүнкү 5 балдары бериши аяктамакчы. Сиздер дагы биздин кичинекей мейманыбыздай болуп Куран Керимдин ыйык аяттарын, хадистерди, мыктырларды билген болсоңуздар, же болбосо өзгөчө бир таланттын ээси болсоңуздар, мына бул телефонго байланышка чыгыңыздар. Сиздер менен бирге өз колубуздан жасалган өзгөчө болгон белекти бирге даярдамакчыбыз. Анда биздин бүгүнкү берүүбүзгө келген Хадичага ыраазычылык билдирип, 5 балдары берүүсүн аяктамакчыбыз. Эртең ушул убакта Аян телеканалында жолукканга чейин достор, ассаламу алейкум. Сөз үйрөтүп сүйлөткөн ата-эне бар болсун барында.